Бүгүнкү күндө угуунун начарлашы дүйнөдөгү эң кеңири таралган сенсордук майыптык болуп эсептелет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча болжол менен 360 миллион адам дүлөйлүк жана угуунун начарлоосунан жапа чегишет. Биздин бөлүмдүн статистикасы боюнча 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин бөлүмдөн стационардык түрдө дарыланып кеткен больнойлордун ооруларынын саны 2000ден ашык. Ошо 2000 больнойдун 40%-ин ушу кулак оорусу менен жабыркап түшкөн бейтаптар 40%-ин ошолор түздү. Генетикалык бузуулар, кулактын өнөкөт инфекциялары жана кызамык, паротит, менингит сыяктуу бир катар оорулар дүлөйлүктүн жана угуунун начарлашын негизги себептери болуп саналат. Бул бир эле мурун жактан келген осложнениялардан эмес, бул тамактан, ангина оорусу, вирусный через мурун аркылуу келген оорулардан, тамактын шишишинен, жабыркаган эвстахий трубадан кеткен осложнениядан сырткары, бул сырттан аябай катуу үндөрдү укканда дагы бир, мисалы үчүн травма деп коет, эси бир удар болуп, кулакка катуу давление менен мындай удар алганда, мисалы үчүн ошол учурда дагы бул тарсылдак жабыркайт да. Андан сырткары азыркы күндө биз наушниктерди жаштар, улуулар бардыгы мындай эмеге жашоонун маңызын айлантып пайдаланып алышты да. Ошонун тембри дагы өзүбүздүн определенный эмеге чейин үндүн уровенинен өдө болгондо булар дагы таасир этип, акырындык менен сулуктун үндүн угуунун начарлашына алып келет да. Тилекке каршы кулак оорулары менен жабыркагандардын саны Кыргызстанда да аз эмес. Именно кулагы ооруган кишилерден да булар кулагы начар угуп, кулагында шум пайда болуп, беспокоить этип келген бейтаптар ошолорду көрүп, азыр первичный осмотр кылып, алгачкы диагноздорун коюп, анан калган дагы кандай иш аракеттер болот жөнүндө сөздөр болуп атат. Мына колунда бейтап, бул биздин шаардын тургуну, кыргыз жараны. Булар эми экстренный больнойлор, баягы өтө срочно болуп аткан бейтаптар ошо көрүп атышат. Жодар мырза ооруп баштаганда эле дароо дарыгерге кайрылып, дарыланып баштаган. Мурдум бүтүп, дем албай кыйналып аткам да. Көздөрүмдө ооруп, кулактарым эми болуп бүтүп, бияка келип врачтарга, өзүмдүн врачтарга келип көрүнсөм, операция аябай ийгиликтүү болду. Дарыгерлердин айтымында айрым дары-дармектердин таасири жана экологиялык коркунучтар биринчи кезекте ызытчуу органдардын иштешине зыян келтирет. Ошондой эле кулактын ичин тазалап жатканда да зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Чукуп тазалапка аракет жасабаш керек. Эмне дегенде чукуп алсаңар жанагы терини, кулак тешигинин терисин сезгенип калышы мүмкүн. Же болбосо ошо кулкуга барып туруп чогулуп туруп ар жакка тосуп калса, үн өткөзбөй калат, ошондон да болот. Анан кийин аны болсо врачтарга кайрылып эле жуудуруп, акырын тазалатып коюш керек болду. Кулакты сууктан, суудан сактоо керек. Баланы айрыкча кулакка чаппаңыз. Кулактарына бөтөн нерселерди салып албоосуна көңүл буруңуз. Кандайдыр бир коркунучтуу белгилер пайда болгон учурда дароо ооруканага баруу шарт. Айдан Астамова, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.